Биздин экинчи объектибиз дубалдар көтөрүлүп, колонналар коюлуп, сейсмопояс коюлуп бүттү. Ушул турушу 22 күндө бүттү. Азыр эми ички бөлүнгөндөрүн сиздерге көрсөтөбүз. Бул жер прихожкасы, бул жагы санузел, мынакей. Андан чыгып, бул жагы холл, коридор. Оңго бурулганда 6-4 зал бул жери. Так, андан кийин бул жагы спальня. Мынакей. Бул жер гардероб. Мындай. Андан кийин бул жагы да спальня. Бул жери да спальня. Анан бул жагы кухня. Аябай жакшы түшкөн. Так, жол тарабында ушундай айнеги бар. Анан могул жерде панорамный вид, эшик терезеси менен. Могул жери терраса открытый. Мындай колонна бар. Жол тарабы көрүнөт, огород жагы көрүнөт. Огороддун бул башы көрүнөт. Анан бул жерде лестница бар. Так, лестницадан сыртка чыгып, кайра бул жака кирип кетсе болот. Эми достор, ушул үйгө жалпы 22 000 уштук кирпич кетти. Эми ушул үйдү арбалет блогу менен салса, канча уштук арбалет блогу кетет эле деген буртугандар үчүн мен бүгүн сиздерге ушул 12/12 бул жерде террасасы менен болгон үйдүн канча уштук арбалет кетерин сиздерге эсептеп берем. Кирпичтин расходун жана ошондой эле арбалеттин расходун эсептеп берем сиздерге.